Бизде суроо бар экен. Ассаламу алейкум. Кичинекей балдарымдын кукла жаныбарларынын оюнчуктары бар. Үйдө жаныбарлардын сүрөтү туруп турганга болбойт дейт. Бул оюнчуктар кандай болуп калат? Оюнчуктар бар жерге периштелер кирбей калабы? Өз негизи пайгамбарыбыздын хадисинде, ошондой хадисте айтылган, ачык айкын келген. Ошол жаныбардын сүрөтү бар үйгө периштелер кирбейт деп айтылган хадис бар. Кээ бир адамдар жашоосунун бардыгына, же болбосо азыр сиз айткандай балдардын бардыгына ушундай жөн эле курчактагы эмес, ушундай коркунучтуу адамды аны кичине адам эмес, чоң адам көрсө дагы корко турган куклаларды алып келишет. Кийими, көрүнүшү жакшы эмес, түсү жакшы эмес оюнчуктарды беришет да. Ошондуктан жанагы хадиске амал кылуу максатында кээ бирки шектүү күмөндүү нерселерден дагы алыс болгон жакшы өз негизи. Кээде ошол жин шайтан ойногондугун деле байкаса болот. Ошону жакшы көрүп, жанагы ошону кучактап жатканда деле өз негизи чындыгында жакшы эмес. Ошону бир жолу өзүнө шерик кылып алгандагы жакшы эмес. Кээ бирки балдар, кыздар бар, ошону кучактап жаткандарчы. Негизги ошол жакшы эмес. Жанагы пайгамбарыбыздын хадиси дагы бар. Анан экинчи нерсе жанагы түсүндөгү маселе бар. Анын көздөрү хадиске кирип калышы мүмкүнчүлүгү, ошондой эле жанагы коркунучтуу баланы ойнотом деп коркутуп алган деле учур. Крокодилдин сүрөтү, динозаврдын келбетиндеги оюнчуктар өз негизи кепелесинен эле, мындай көрүнүшүнөн деле жакшы эмес. Ассаламу алейкум устаз. Кыздарыңыз кайсы мектепте окуйт? Биз да мусулман мектептерине берейли дедик. Кымбатко же мамлекет эле мектептерге бересизби дейт. Чындыгында сиз айтканыңыз туура. Эгерде жеке мектептерге берем десеңиз, жеке мектептер бар, кымбат, эң азы айына $100 же болбосо 10 000 сомдон, мурун ошондой эле, азыр андан да кымбаттап 15 000, 20 000ге чейин мектептер бар. Менин кыздарым ушул мамлекеттик мектепте эле окуйт, балдарым дагы. Эгерде кимдин кудурети жетип, ошондой окууга берем деген болсо, ошондой мектептерге окутса болот. Бирок биз жанагы айткандай, ошол нерсеге таянып калбаш керек. Чындыгында эгерде балага көңүл бурулуп, кызга көңүл бурулган болсо, кайсы жерде окуса дагы маалыматты берсе болот. Биз кээде жанагы тарбиялык жактан эмес, бүгүнкү күндө балдарга, окуучуларга маалыматтык жактан дагы, маалыматтын дагы бардыгыны, туура маалыматтын бардыгыны мектеп берет деп 100% ошол жака таштап койгондук туура эмес. Себеби биз кээ бирки китептерде, мектептин китептеринде көрүп жатабыз, ичиндеги туура эмес маалыматтар бар. Ата-эне карап, баланын аң сезимини оңдоп, туура эмес жери болгон болсо, оңдоп туруш керек. Кээ бирки жерлерде жанагы окуя туура эмес айтылып калган, же болбосо эч кандай алакасы жок, жанагы туура эмес сөздөр жазылып калганын көрүп жатпайбыз. Ошондуктан маалыматты дагы 100% ошол китептеги нерсе бардыгы туура деп таштап койбостон, балким ата-эне китептерди барактап, ичиндеги маалыматтарды карап текшерип туруш керек. Тамак ооруга врачтар спрей жазган. Ал спрейдин ичинде спирт кошулмасы бар экен. Колдонсок боло береби? Тамак ооруганда жанагы чача турганда айтып жатат окшойт деп ойлойм. Ал ошол дарылануу багытта аны эми оозун толтуруп ичип албайт да, ошол чачкан эле негизде болгон болсо, Аллах алам эч нерсе болбойт. Анан сыртындагы жанагы сыйпагандар, ал эч кандай шек күмөнсүз болбойт, эч нерсе болбойт. Эгерде сыртка тамагына сыйпаган болгон болсо, компресс кылып жанагы тамак ооруганда бал менен аралаштырып койгон, мисалы үчүн ушундай нерселер эч кандай маселе жок ал жерде. Ассаламу алейкум. Сизге бир суроом бар. Атам көп сөгөнөт. Эмне кылса болот устаз? Атам динден түшүнүгү бар, бирок амал кылбайт дейт. Бала катары атаңызга эгерде ушундай кемчиликтерди биз ушундай деп ойлоп калабыз да. Атабыздын же апабыздын же бир тууганыбыз өзүнөн чоң адам кемчилик кылган болсо, мен кыйынмын, мен билемин, мен амал кыламын деп, азыр бул жерде дагы адепсиз болуп жазылыптыр. Атам билген нерсесине амал кылбайт депчи.
ата эненин сый урматын ордуга коюш керек. Ата эненин кемчилигини кимдин айтканга кудурети жеткен болсо, ал жакшына хикмат менен жумшак кылып айтыш керек, же болбосо башка бирөө айтыш керек. Атасына келип, сен мындай кемчилик кылдың, апасына келип, сен мындай кемчилик кылдың деп бетине тике айтуу бул эч кандай жакшы эмес. Атага дагы, энеге дагы өтө катуу тиет. Ошондуктан сиз деле көп нерсени билесиз. Эгерде бойго жеткен болгон болсоңуз, ошол билген нерсеңиздин баардыгына 100% сиз деле амал кылбайсыз. Кээде адамда кемчилик болот. Анан атамдын ушундай кемчилиги бар эле деп анын жүзүнө басып, динден түшүнүгү бар бирок амал кылбады деп ата энеге андай өзүнү бийиктен сиздин өзүңүз суроодо жанагы амал кылбайт дегениңиз деле өзүңүз ошол коркунучтуу да. Бийиктен ата энеге бийиктен келбеш керек. Ата энеге кичпейил болуп, астында эки колду дөшкө коюп атасына, апасына кичпейил болуп келиш керек. Азыркындай темп менен жанагындай өзүн көтөрүп, сиз амал кылбайсыз деген нерсе менен атаңызга сиз пайда бербей эле өзүңүз ак болуп кетишиңиз мүмкүн. Ошондуктан эгерде ата энеде кандайдыр бир кемчилик болгон болсо, ага жакшы, өтө хикматтуулугу менен айтыш керек, жумшак кылып. Эч кандай бир атанын, эненин көңүлүнө тийбей турган кылып айтыш керек. Эгерде ошол колунан келген болсо, эгерде колунан келбеген болсо, аны ошо башка адамга айтып, хикматтуу кылып айттырыш керек. Ата эненин кемчилигини жанагындай өтө каттуу айткан жакшы эмес. Assalamu alaikum. Исламский университетке тапшырайын деп атам. Канча балл менен бюджет барбы же жокпу? Университеттин ал балдарына жанагы акчасы канча экенин дагы билбейт экенбиз. Сиз соц тармактарда барсыз да. Facebook'ta барсызбы, Instagram'da ошол жактан эле кайрылсаңыз болот. Же болсо шаарда болгон болсоңуз, Двагиский жасаңыз эле Ислам университетинде ошол жерде номеру чыгат болуш керек. Ошол жерден кайрылып телефон чалып сурасаңыз болот. Соц тармактардан деле ошол жерден жазсаңыз сизге так маалымат берилет. Жана ошондой эле жанагы кабыл алуу убагында деле номерлар чыгат. Ошол жерден байланышып сурап алсаңыз болот. Assalamu alaikum. Мен авиабилет сатып иштейм онлайн. Билет баалар тез алмашат. Ошого кызмат акыбыз кошуп сатамын. Ошол акы адал элеби дейт. Бул жерде эч кандай маселе жок. Бирөө алдап эле кетпесеңиз эч кандай маселе жок. Жанагы билетиңиз болот деп акчасын которткондон кийин телефонуңуз өчүрүп жоголуп кетип, бирөөнүн акысын жебесеңиз эч кандай маселе жок бул жерде. Бирөөнүн акысын жеген жоксуз, алдаган жоксуз. Кызмат акыңызды алып жатасыз. Assalamu alaikum. Устаз, атым Азамат. Жүрөк ооруп операция деп атышат. Буйруса аман эсен операция болсом намаз окуйм деп ниет кылып атам буйруса. Дуа кылып коюңуздарчы. Азамат мырза, Алла таалам сизге шифа берген болсун. Тез айыгып кетиңиз. Эгерде ушундай операция боло турган болсоңуз, операциядан тез аман эсен чыгыңыз деп Алла тааладан сурайбыз. Ошондой эле аны намазды ошодон кийинкиге калтырыш шарт эмес. Азыр деле баштасаңыз болот. Дароо баамдат намазын бүгүнкү күнү эгерде азыр шаарда болгон болсоңуз, мен оюмча куптан намазына дагы азан айтылып жатат. Дароо мешитке барып, жаныңызда ким болгон болсо, же болбосо эч кандай китебиңиз, намаз китебиңиз жок болгон болсо, телефонуңузга эле Насат медианы түшүрүп, ошол жерден намаз китепчесин алып, намазды дароо баштаганыңыз абзел. Балам уурлук кылат, айтсам түшүнбөйт, урсам болобу дейт. Уурулукту ушундай жаман нерселерди баланы уруу менен же болбосо эгерде балаңыз канча жашта ошондо айтып койсоңуз, ошого карап дагы түшүндүрүлөт да. Эң биринчи суроо, бала эмнеден урдайт? Бала эмнеден урдайт? Кээде өтө эч нерсе бербей койгондуктан, кээде ашыкча берип салгандыктан дагы бала уурлук кылат. Кээ бир адамдар эч нерсе бербейт, жегенге дагы акча бербейт, үйүндө дагы эч нерсе бербейт. Баланы ушундай өтө жетишсиздик кылып коет да. Бар болсо дагы эч нерсе бербей койсоң, бала уурлук кылат. Экинчиси, өтө көп берип таштайт. Балага тамак ашы бар, кийими бар, телефону бар, бардык нерсе бар. Андан да сураган нерсесине эле акча бере берсеңиз, бир күн бербей койсоңуз, балаңыз уурлук кылат. Ошон үчүн кээде өтө зарыл убакта берип, жөнөкөй убакта дагы кээде берип, кээде бербей баланы орточо тарбиялаш керек. Анан экинчи нерсе, балага дуа кылыш керек. Өзгөчө ата эне.
Биз жанагы мал мүлккө, байлыкка, бийликке жетиш үчүн түнү күнү дуа кылабыз, аркасынан ыйлайбыз, тополоң кылабыз, зиндилик кылабыз. Мен ушул нерсеге жетишим керек эле депчи. Убактылуу нерселерге. Анан мына ушундай биздин бу дүйнөбүзгө, акыретибизге, биздин эртеңки келечегибизге керек болгон зарыл маселелерге келгенде башка бирөөдөн сурап, жөнөкөй эле нерсе көрүп коебуз да. Молдокеге барып неме дуа кылып коюң дейбиз, же болбосо бир алысыраак адамга, жана бир жакшы адамды көрүп калсак, балама дуа берип коюң дейбиз дагы, өзүбүз кылбай коебуз. Чындыгында бул нерсени ар бир ата эне өзүбүз кылышыбыз керек. Түнү такайыбызга турганда, ар бир намаздан кийин чын жүрөктөн байлыкты сураганда, өзүбүзгө ден соолукту сурагандай, баланын дагы тарбиясын, адеп аклагын, келечегин дагы ошондой Алла Тааладан сурап дуа кылышыбыз керек. Анан кантип урурлукту ошондо жаман баланын жанагындай кемчиликтерин кантип токтотом дегенде, урматтуу ата энелер, биз балдар менен сүйлөшпөйт экенбиз. Балдар менен сүйлөшпөй, өтө эле биз башка мамлекетте, башка планетада жашагандай балдар өзүнчө, биз өзүнчө болуп калганбыз. Ошондуктан биз балдар менен сүйлөшүш керек. Анын досторуна карап көрүңүз, чөрөсү балага өтө таасир берет. Анын достору кандай? Достору уур эмеспи? Күндүгө мектептен келгенден кийин балаңыз менен отуруп сүйлөш. Көңүл буруң. Аны ким менен сүйлөшүп жатат, эмне кылып жатат, ойлор кандай, эмнелерди ойлонуп жатат, кайсыл жактан маалымат алып жатат. Сен ата энеңин, бир тууган сага эч кимдин акысы жок, укугу жок. Сен өз каалооңу каалаган жерде каалаганда жүрүшүң керек деген маалыматтарды алып жатабы? Сенин денең, сенин барлык жериң өзүң каалаганын кыласың, сага эч ким кирише албайт деген маалыматтарды алып жатабы? Балаңыз менен сүйлөшүп көрүң, кызыңыз менен сүйлөшүп көрүң, анын ой пикирин угуң, сүйлөгөндүгүн өзүңүз жөнүндө сураңызчы. Бүгүн эле барып дасторкондо турганда балаңыздан бардыгы бирге отурганда бир сураңыз, өзүнчө дагы сураңыз. Мен тарбиям жөнүндө, силерге берип аткан тарбиям жөнүндө кандай деп ойлойсуңар? Кызым, балам, эмне деп ойлойсуң? Кандай деп ойлойсуң деп сурап көрсөңүз, анан ошол дароо эле айтат. Балдарыңыз бардыгы айтпаса дагы бирөөсү сиз кандай тарбия берип жаткандыгыңызды айтат. Ошон үчүн биз балдар менен, кыздарыбыз менен өзүбүздүн тарбия берип жаткан адамдар менен сөзсүз түрдө сүйлөшүп, кеңешип, алар менен бирге мамиле кылып, жакындан мамиле кылсак, андан кийин ошол кээ-бирки кемчиликтерди оңдосок жеңилирээк болот. Ассаламу алейкум, устаз. Толук жооп алыш үчүн толуктап жазайын дедим. Врач тамакка чачуу эмес, капля жазып. Чайкап ичиш керек экен, колдонсо болот дейт. Чайкап ичиш керек деппи? Эгерде спирт кандай бир деңгээлде бардык эле дарыларга кошулгандай кандай бир деңгээлде болгон болсо, бул маселе эмес өзү негизи. Кандай бир деңгээлде. Андан кийин ошол жанагы кээ бир адамдар айткандай 100 граммдан ичип турушуң керек деген болсо, ал туура эмес. Ассаламу алейкум. Менин балам атыш, уруш играларды көп ойнойт. Эч нерсе зыяны жокпу, же күнөө болуп калабы? Играларды көп ойногон болсо, урматтуу бир туугандар, ошол өзүңүз деле байкап турсаңыз керек. Играны көп ойногон бала эмне болот? Күн сайын ошондой играны көп ойногон балдардын мээси канчалык даражада талкаланып жатат, көзү канчалык даражада талкаланып жатат, адеп аклагы, ошол камкордукка үндөгөнүн көрүбөй, канча жолу көрдүк. Жанагы башка бир мамлекетте көрдүк го, чоң эле киши чыгып туруп эле канча адамды ошол кинодогудай, иградагыдай кылып кырып таштаганын көрүп жатпайбызбы? Балдарга дагы эгерде балаңыз эртең менен кечке чейин автомат менен, мылтык менен, бычак менен адам өлтүргөнүн деле көрө берген болсо эмне болот? Элестетсеңиз? Сиз өзүңүз деле бир элестетип көрүңүзчү. Күндүгө 1 сааттан атыш, согуш кинону көрөсүз. Бир айдан кийин зомби болуп каласыз да. Балаңыз деле ошондой. Биздикине караганда балага таасири көбүрөөк. Биз эми бир аз акыл жүгүтүп, жанагы сырткы алам менен мамиле кылып келебиз, жүрөбүз дагы, балким таасири азыраак болушу мүмкүн. Балага канчалык зыяндары көп. Ал биринчиден. Экинчиден, телефонду эртең менен кечке чейин берсеңиз, аны адабый аклагынан байкабадыңызбы өзүңүз? Сөзүңүздү укпай калганын байкабадыңызбы? Телефон бербей койсоңуз жиндилик кылганын байкабадыңызбы? Сабырсыз болуп калганын байкабадыңызбы?
айтканды кылбай калганын байкабадыңызбы? Эгерде кимде-ким баласына телефонду көп берген болсо, ушул нерселерди унчукпай кабыл алыш керек. Эгерде баласы жиндилик кылса, айтканын кылбай койсо, өзүнүн каалаганын кылам деген болсо, жаман сөз жооп кайтарган болсо, жанагындай талмалуу ооруларды, оозу көзү бир жака кыйшайып калып аткандар, нервден кетип калгандар, ошондой ооруларды унчукпай жүрөгүнө, эки колуна канатына ачкан бойдон унчукпай кабыл алыш керек. Эмнеге дегенде, убагында ошол балага кыянат кылган. Телефонду 24 саат берип койгон, ошол бала көзүнү жеди, мээсин жеди, талкалады. Эми төлөй турган убак келгенде ошону өз башыңыз менен көтөрүшүңүз керек болот, кыйынчылыктарына. Assalamu alaikum тақсыр. Мен үйлөнөйүн деп жолум болбой атат. Бир дуа кылып коюңузчу дейт. Алла Таалам сизге жана сизге окшогон үйлөнөм дегендерге жана турмушка чыгам дегендердин Алла Таалам жолун ачкан болсун. Алла Таалам жолдорун жеңилдетип, сизге жана сизге окшогон жигиттерге турмушка чыгам дегендердин жолун ачып, татыктуу Алла Тааладан корккон, элине, жерине кызмат кылам деген жигиттерди, кыздарды Алла Таалам өзү турмуш курганга, алганга, никесин алганга Алла Таалам өзү жардам берсин, акча жагынан дагы жардам берсин, тууган уруктар ушул нерсеге жардам берип, жолуңуздар ачылып, эки дүйнөдө бактылуу болуңуздар, кыргызстандык элдерибиз көбөйсүн, урук тукумубуз көбөйсүн деп Алла Тааладан сурайбыз жана ошол нерсени Алла Тааладан тилеп калабыз. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Ханави мазхабында эмес адамга турмушка чыкса болобу же кандай алдын ала? Рахмат. Бизде ушул нерсе бүгүнкү күндө өтө чоң көйгөй болуп жатат. Урматтуу бир туугандар, бизде кимдер бар? Бизде мамлекетибизде көйгөйлөр өтө көп. Өтө чоң көйгөйлөр бар. Эң эле жөнөкөйүн айтайын. Бизде бүгүнкү күндө арак ичкендер дагы көбөйүп жатканын байкап жатабыз. Бузукулар көбөйгөнүн көрүп жатабыз. Оорулар, жугуштуу оорулардан, авариядан өлгөндөрдү көрүп жатабыз, рактан өлгөндөрдү көрүп жатабыз, ичкен чеккенден өлүп жаткандарды көрүп жатабыз, кумардан, бузукулук, ата-энесин таштап кеткен, ата-энесин карлар үйүнө алып барган, ажырашуу. Биздин мамлекетибизде көйгөйлөр өтө көп. Анан кээ бир адамдар ошол көйгөйлөрдүн ичинен эң зарыл болгонун эмес, эң жөнөкөйүнө ошол жерге күчтүн бардыгыны, ойдун бардыгыны, элдин бардыгын ошол жака үндөгүсү келет да, урматтуу бир туугандар. Сиз азыр айткан маселе башка мазхабта деп атпайсызбы? Эгерде чындап Шафий мазхабында болгон болсо, же Хамбали мазхабында болгон болсо, сиз балким эгерде чечен, ушул жактагы адамдар айткан болсоңуз башка маселе. Же болсом араб, мисалы үчүн Саудияда болгон болсо, Хамбали мазхабында болушу мүмкүн, Марокко бул жакта болгон болсо, Малики мазхабында болушу мүмкүн. Эгерде ушундай багытта айткан болгон болсоңуз, бул жерде эч кандай маселе жок. Башка ислам дининде бирок ушул 4 мазхабтын биринде болгон болсо, ал мусулман эмес, динсиз эмес, же болбосо капыр эмес деген сөз. Биздин Ханафи мазхабы кандай болгон болсо, алардын деле мазхабы ошондой туура. Эч кандай шек күмү жок, маселе жок. Өзүнө чындыгында биз сиз айткан маселе көйгөй эмес да. Көйгөй кайсы жерде? Мен христианга турмушка чыгып кетсем кандай болот? Корейге, Кытайга бул нерселерди көрүп жатабыз, толтура болуп жатат. Жанагы Индия уй-пуйларга сыйынгандарга тийип кеткендерди көрүп жатабыз. Дарексиз кетип жоголгондорду көрүп жатабыз. Ушул көйгөй биз үчүн. Ошондуктан биз күнүмдүк жашообузда, мамлекетибиздеги проблемаларды, мүшкүлдөрдү айтканыбызда фокустун бардыгын, жанагы эң негизги зарыл деген маселенин бардыгын башка толуктоочу же болбосо маселеси, зарылчылыгы, коркунучу азыраак болгон жерге эмес, балким коркунучу көбүрөөк болгон жака көбүрөөк көңүл бурушубуз керек деп айтар элем. Сиз айткан маселе 4 мазхабтын биринде болгон болсо эч кандай маселеси жок. Ал мусулман адам биздин мазхабта эле. Эң коркунучтуусу жанагы мен айткан башка диндеги жанагы секталар, христиандардын, бутпарастардын отко сыйынган калгандардын айтпай эле кой. Эч нерсеге сыйынбай дини жокторго деле тийип кетип жатышат. Ушул өкүнүчтүү маселе. Ал башка динде болгондугу үчүн эле эмес, ал биздин эртеги келечегибиз.
жаныбыздагы канчалаган мамлекеттердин өнүгүүсү азайып, көбөйүүсү азайып коркунучта турат. Биз аз элбиз. Биз өзүбүздүн урук тукумубузду туура багытта алып кетпеген болсок, биз дагы 50 жылдын ичинде коркунучка барабыз. Менин ар бир адам, ар бир мусулман адам кайсыл жерде жашаса, ошол жерде өзүнүн келечегин ойлош керек. Мен урук тукумум эмне болот, эртеңки күнүм эмне болот, менин максатым эмне эле, өзүм жыргап жашап кетип калсам болду же менин мойнума адам катары, мусулман катары, Кыргызстанда жашасам кыргыз катары, ушул жердин башка улутта болсо да ушул жердин улутту катары, ушул жердин жаранды катары мойнумдагы Алла Тааланын астындагы, мамлекеттин астындагы жоопкерчилигим кандай деген ойдо болуш керек. Эртеге урук тукумум эмне болот дегенчи. Өзүм бүгүн эптеп жыргап жашап алсам эмне болду деген ойдо эмес, жок. Мойнумдагы жоопкерчилик кандай болот деп ойлонуш керек. Ассаламу алейкум. Аялым 5 убакыт намазга бекем болбой жата. Жакшы айттым, коркутуп айттым. Бабунаттан башка намаздар окулбай жатат. Жакшы. Эгерде ушул багымдат намазын окуп баштаган болсо жакшы болот. Өтө жакшы нерсе. Жакшы болуш аста-аста, жаман болуш бир паста дейт. Турмуш жашоо ушундай экен. Бир кем дүнү экен. Кээде ушундай сыноо болуп калат экен. Ошондуктан аялга жакшы мамиле менен, жакшы сөз менен, жакшы түшүнүк менен бейиш жөнүндө айтыңыз, бул жактагы ырахаттар жөнүндө айтыңыз. Ошондой эле өнүмдүк жашоого биз алыска кетпей эле өзүбүздүн жаныбыздагы эле жашоого салыштырып көрсөк, биз акылыбыз жайына келет өз негизи. Биз ушул нерсеге көңүл бурбай коебуз да. Ар дайым өзүбүздөн жогорудагыларды карап алабыз дагы дүйнөдө. Андан кийин эч нерсеге ыраазы болбостон дайым уруш талаштын үстүндө, кайгынын үстүндө жүрө беребиз. Канчалар адамдардын ден соолугун карап көрүңүздөр. Аялыңыз менен отуруң. Тет кылып жазсаңыздар болот. Бизде бар жакшылыктар кайсылар? Бизде бала бар экен, бизде үй бүлө бар экен, нике бар экен, машина бар экен, ата-эне бар экен, ден соолук бар экен, бир тууган бар экен, жумушубуз бар экен, курсагыбыз ток экен, кийим кечебиз бар экен. Жакшылыктарды жазып көрүңүздөр. Ошол эле убакта ошол тетрадын экинчи бетине адамдар жетпей аткан жакшылыктарды жазып көрүңүздөр. Кайсы бир кошунаңыз, кайсы бир тууганыңыз балага жетпей жүрөт, кайсы бир тууганыңыз ооруп жүрөт, кайсы бир кошунаңыз акча, үй жок, машина жок, ден соолук жок, бала жок, ушундай маселелер бар. Ошолорду карап көрүш керек дагы. Менде бар байлыктар, менде бар неаматтар, шүгүр кылганга татыктуу эмеспи? Карап көрсөңүз, оозуңуз ачылып калат. Ден соолук, көзүбүз, өзүбүз, бала чакабыз шүгүр айтканга аргасыз болобуз. Ошол нерселерди айтып, акыретти айтып, бейиш жөнүндө, пайгамбарыбыздын сүйүү жөнүндө, намаз жөнүндө алымдардын сөздөрүн оозуңуз, экөөңүздөр угуңуздар, жанагы мойнунан эле жетелей бербестен өзүнө дагы эркиндик бериш керек. Өзүнө дагы тандоо берсеңиз, ошол жакшыраак болот. Кээде мойнунан эле жетелеп зоруктай берген болсоңуз, ал өз каалоосу менен эмес, жанагы мойнунан жетелеген ит ууга жарабайт дегендей, ал кайсыр баардык убакта эле таштап коюшу мүмкүн болуп калат да. Ошондуктан китеп алып келип бериң, белек алып келип бериң, сүйүндүрүүчү нерселерди алып бериң. Кээ бир устаздардын сабактарын алып барсаңыз, Кудай кааласа, намазы бекем болот. Ассаламу алейкум. Султан Ахмет медресеси боюнча оюңуз кандай? Султан Ахмет медресесин билбейт экенмин, кайсы медресени айтып жатасыз? Чындыгында билбейт экенмин, эгерде билсем айтат элем. Ассаламу алейкум. Кызыбыз төлөгөнү 25 күн болду. Акыйка маселесин айта аласызбы? Канча акыйка кылышыбыз керек? Аллахым ыраазы болсун. Bir koy soysoңуздар болот, акыйка кылганга бир кой сойсоңуздар болот. Кудуретиңиздер жетсе, ал кээ бир учурда жанагы кудурети жетпесе деле, же болбосо кыйынчылык болуп жаткан болсо, ушул мүмкүнчүлүк келгенде кылсаңыздар деле болот. Эгерде кудуретиңиздер жетип турган болсо, бир кой союп, тууган урукту, куло кошунан чакырып, пата алсаңыздар болот. Ассаламу алейкум, устаз, кандайсыз? Бизде Алланын ысымы менен кой бар болчу, ошону курмандыкка чалганбыз. Ошонун таасири эмне кыл? Терисин эмне кылсак болот дейт. Терисин эгерде чындап сиз айткандай болуп, ошол Аллах деген жазуу толугу менен жазылган болсо, аны жанагындай девленди жерге ыргытпастан
Биек жерге коюш керек, эгерде иштетилип турган болсо. Же болбосо мөттөп мындай девлендиге кор кылбаш керек да. Кор кылбаш керек. Эгерде ошо сиз айткан нерсе чын болуп, Аллах деген жазуу чындап эле ушундай чын болгон болсо. Намаз окуган, Куран окуган чеге жетпесе, нас чеге өкүмү кандай? Парыздын аткарып жатат экен, ошол эле убакта бир кемчилиги бар экен деген сөз да. Ошол нас чеккен дагы, сигарет чеккен дагы шариятыбызда тыйылган нерсе, адамдын өзүнө зыян алып келген. Бүгүн өлтүрөбүз дагы секейин аста-аста өлтүрө турган зыян берүүчү нерселер. Пайгамбарыбыз дагы кайтарган. Ким бир чеснок жеген болсо, же болбосо пияз жеген болсо, биздин мештибизге жакын жолобой турсун. Ошол озундагы жыты кеткенге чейин деп айткан пайгамбарыбыз. Элестетиң, эми ушул нерселерди чеккен адам мештке эмес, ошол өзүнүн үйүнө, бала чакасына, аялына кандай зыян берет. Жада калса, дааратканада отуруп, ошол жерде дагы тынч отура албайсың, канчалаган зыян беришет адамдарга. Адамдын өзүнө дагы, ден соолугуна дагы өтө зыян. Үй бүлөсүнө зыян. Рактарды түрлөрү чыгып ошол чеккендигинин баардыгы оозунда, тилинде, тамагында рак болуп, өмүр бою иштеп, ошол жакшылыктын эми мөмөсүнө көрөйүн деген убакта рак болуп, тапкан акчасы баардыгы ошол жака кетип жатат. Менин балам 10 жашта, кээде үйдөн акча алып коет. Урусак мени эмес деп ойлойт. Эмне кылсам болот? Бүгүнкү сиз айткан маселе ушул көйгөй бар, көптөгөн үй бүлөлөрдө ушул нерсе болуп жатат бүгүнкү күндө. Жанагы башында айткандай, керек убакта бериш керек, анан эскертип түшүндүрүш керек. Бала, эгерде сага акча керек болгон болсо, сурагын, чындап сураганда бериш керек. Бар болгон болсо, анан жана мен айткандай, өтө көп эмес, өтө эле кысып жаап таштаган дагы болбойт, өтө ачып таштаган дагы болбойт. Анан 10 жаштагы балаңыз кичине бала эмес, чоң эле бала бул. Бардык нерсени түшүнөт. Ошон үчүн бала менен көбүрөөк отуруңуздар деп айтат эле. Балаңыз менен көбүрөөк отуруп сүйлөшсөңүз, Кудай кааласа бала урдабай калат. Урлук жөнүндө, урлуктун кесепети жөнүндө, жамандыгы жөнүндө, Алла Тааланын пайгамбарыбыздын кайтаргандыгы жөнүндө түшүндүрүп бериң. Өзүңүз жумшакталып, өзү түшүнө турган кылып. Жалпы коомчулукка тийгизген зыяны боюнча, өзүңүздүн оюңуз боюнча, башка нерселерди мисал кылып түшүндүрүп, ошо жанынан биргеликте айтсаңыз, көбүрөөк сүйлөшсөңүз, ушул нерселер балдардын көпчүлүк кемчиликтерине биз ушул багытта кылсак болот экен. Биз көпчүлүк кемчиликтерди алыстан туруп буйрук берип эле токтотуп коём деп элестетет экенбиз да. Андай эмес экен. Өзүм балам балалуу болгондо билесиң дегендей, балдар чоңойгондо эми сезип баштадым. Жанагы кемчиликти биз алыстан эле буйрук берип койбостон, балким ичине кирип, бирге сүйлөшүп, ошол кемчиликтерди аз-аздан тыйышыбыз керек экен. Кээ бирки оорулар бар, ал бир айткан менен, бир жолу уруп койгон менен чечилбейт. Кээ бирки нерселер бар, туура бир жолу катуураак тийип койсоң, ошол нерсени кайтат. Кээде андай эмес. Ошол нерсе узарып кетиши мүмкүн. Ошондуктан биз балага тарбия бергенде чындап сабырдуу болушубуз керек экен. Бир жолу айткан менен эле ушул нерселер чечилип калат деген сөз эмес. Биздин ата-энелерибиз бизге канча жолу айткан. Балам, ушул жаман ишти кылба, жаман ишти кылба, жаман. 10 жыл, 20 жыл, 40-ка чыксаңыз эле кемчиликтериңизди айтып оңдоп турат. Неге? Ошол нерсени бизге бүгүн ошол кемчиликти ата-энебиз бүгүн айткан жок да, бизге 40 жыл мурун айткан, 30 жыл мурун айткан ошол нерсени. Бүгүн деле ошол нерсени айтып жатат. Ошондуктан биз балага тарбия бергенибизде шашылбашыбыз керек. Азыр айттым, бүгүндөн баштап ошол иштин бардыгы токтойт, ушул солдатский жашоо болот деген эмес, андай эмес экен. Бала тарбиялай турган адам чынында сабырдуу болушубуз керек экен. Айтып, кайра айтып, эскертип, түшүндүрүп, мисал берип, бул жактан мисал берип, бул жактан мисал ойнотуп, тамашалашып, кээде урушуп, кээде түшүндүрүп, белек берип, шундай кылып түрдүү жолдор менен балага түшүндүргөнгө аракет кылбасак, мурункуга караганда азыр бала тарбиялаш кыйын болуп калды. Ошондуктан өтө сабырдуулук менен көп айтышыбыз керек экен балага, көп эскертип, ошол баланы туура жолго өзүбүз кошо, өзүбүз үлгү болуш максатында ушундай эле бала менен сүйлөшүп, алдыга алып кетишибиз керек экен. Саламатсызбы? Коррупция тууралуу кеңири түшүндүрүп берип кетсеңиз. Коррупция бала бакчадан башталат, тилекке каршы. Коррупция менен үй бүлөсүн баккан арам экенин айтып кетсеңиз. Бул нерсе ачык айкын эле нерсе, мектептеби, кайсыл жерде болбосун, бала бакчадабы. Ошол арам жол менен келген акча эч кандай сиңбейт экен, эч кандай эч нерсеге пайдасы бербейт экен. Бүгүн балким бир нече
белгилүү убакка чейин өзүнү алдап турушу мүмкүн, бирок ал эселеп чыгат экен. Биз кээде жанагы бизге келген мүшкүлдөр, проблемалардын келгендигин биз кээде байкабай калабыз да. Биз эч нерсе болбоду, мен бул нерселердин бардыгын өзүмүн кыйындыгым менен, күчтүүлүгүм менен, байлыгым менен жеңип кетемин, акылдуулугум менен жеңип кетемин деп ойлоп калабыз да. Чындыгында андай эмес. Арам жолдон келген нерсе, туура эмес жолдон келген нерсе кантип чыгат? Бала авария болушу мүмкүн, машина бузулушу мүмкүн, операция болушу мүмкүн, бузулушу мүмкүн, өрттөнүшү мүмкүн, берекеси кетет, жоголот, уурдайт, сынат, ушундай. Бизге билинген жана билинбеген абалдар. Кээде ушулардын эч кимиси болбошу мүмкүн. Акча таап, жаман акчаны, арам акчаны жеп жыргап атам деп ойлошу мүмкүн. Анын бирок башка жактан, балким ага Алла Тааланын жазасы руханий жактан келип жатат. Бардык жактан топ келишкен, кечинде уктай албайт. Уйку жок. Бардык нерсе бар. Мал, мүлк, байлык, бала чака, мансып, бардык нерсе бар. Уйку жок. Ушул уктай албай калгандан өткөн жаза барбы? Бардык нерсеси бар. Даже мындай айтсаңыз, үйдүн астында кароочулардан бери бар да, аны карап турган. Бирок уйку жок. Демек, Алла Тааланын жазасы ал адамга ошол жактан келип жатат. Кээ бир адамдардын ою бир жерде эмес, ар дайым коркунучта, ар дайым кыжалатчылыкта. Кээ бир адамдардын жүрөгү тынч эмес. Жүрөгү көрөйт. Дайым карасаңыз жүрөгү көрөйт. Бирок бардык нерсе бар. Кээде карыз болосуз. Кээде бир тууганыңыз менен, кээде ата энеңиз менен, аялыңыз менен ажырашканда толтура. Жамандыктар ушундай чогулуп акыры чыкканда ушундай ар түрдүү жолдор менен чыгып кетет. Ошондуктан биз жалпыбыз арам жолдон алыс болуш керек. Бергенден дагы, алгандан дагы. Ассаламу алейкум. Менде суроо бар эле. Эгер дааратканада даарат алганда ысык сууга алаксып кетсе даарат болобу же болбойбу? Ысык сууга алаксып кетсе дейт. Чындыгында дааратка башында ниет кылгандыгыңыз эле жетиштүү өз негизи. Жада калса биз Ханафи мазхабы боюнча ошол бассейнге секирип түшүп, бир сыйра суу денеңиздин баарына суу тийсе деле дааратыңыз жүрөт. Ошондуктан даарат алып жатканда оюңуз бир аз башка жака кетип калгандыгы эч нерсе зыян бербейт. Ошол парыздарды унутуп койбосоңуз эле. Assalamu alaikum. 31 декабрда дасторкон жасап отурушту. Мен жаңы жыл тоскум келбейт. Дасторкон жасап, тамак салаттарын жасап бердим. Мага күнөө болбойбу дейт. Эгерде сиз аялы болгон болсоңуз, же болбосо ошол үйдүн кызы болгон болсоңуз деле бул нерсени алдын ала айтыш керек. Биз кээде ушундай деп ойлоп калабыз да. Жөнөкөй эле нерсенин артында кээде чоң жакшы нерселер бар, ошол эле убакта кээде жаман нерселер дагы бар да. Эмне үчүн ислам дининде жанагы туш келген майрамды эле майрамдагандан, ушу аралашып жүргөндөн тыйганды эле укканда кээ бир адамдар эчле молдолор, ислам мусулмандар тыя бересиңер, биз каалаган майрамыбызда майрамдашыбыз керек деп айтат да. Бул ислам дини этияттуулукту жакшы көрөт. Алдын ала сактанганды жакшы көрөт. Ооруп, рак болуп калгандан кийин эмне кылышым керек деп чачыңызды жулган менен пайда жок. Ошого чейинки ооруну жуктуруп, жанагы сифилис, жаман оорулардын бардыгын жуктуруп алып, эми эмне кылам деп башыңызды жерге дубал түзгөндөн мурун айтат. Жок, урматтуу, сен ага чейинки алдын ала ушул жаман иштерди кылбагын. Жаман мамилеге барбагын, арам мамилеге барбасаң сен ушул нерселерге дуушар болбойсуң дейт. Ошондой эле жанагы сиз айткан жаңы жыл маселеси, 8-март маселеси ушуга окшогон туш келди майрамдарды майрамдоонун натыйжасын көрүп билип эле жүрбөйбүзбү? Биз эми айда жашап жаткан жерибиз жок. Кыргызстанда эле жашап атабыз. Кола коштарды билебиз, тааныштарды билебиз. Ошондой мамилелердин арасынан, ошондой майрамдардын арасынан артынан кандай жаман иштер болуп кеткенин көрүп жатабыз, билип жүрөбүз. Кечеки мына өткөн жаңы жылда эле кандай жаман иштер болуп кетти. Бирөөнүн үйү өрттөнүп аткан, жанагы
мастар, мусурлар, кандай ысырапкерчилик, мамлекетибиз ысырап кылбагыла деп айтып жатат. Жада калса ата энең өлсө дагы ошол жерде ысырап кылбагын деп айтып жатат. Анан акчанын бардыгын көчөгө алып чыгып күйгүзүп жок кыл, башка бирөөгө зыян бер деген эч кандай исламга дагы, мыйзамга дагы туура келбеген нерсе. Ошондуктан бул жерде сиз алдын ала айтыш керек. Эми өткөн иш өтүптүр. Мындан кийинкисинде ошол нерселерди алдын ала айтып түшүндүрүш керек. Балдарды туугандары жаман деп айткыла деп жатасыз го. Биздин улуу кызыбыз бир тууганыбыздын кызынын колунда 7 жыл болду. 7 жыл колунда 7 жыл болду. Мектепти бүттү. Учурда университетте окуп жатат. Бизге көп жөнөтпөйт. Эми кыз бала башка бирөөнүн үй бүлөсү деп коет го. Турмушка чыгышына да аз калды. Бизге bir жылда 1 же 2 эле жол келет. Ошол кызыбыздын каякта болгонун туура менин оюм бизде болсо дейм дейт. Сиздин кызыңызды башка күйөөңүздүн бир туугандары алып багып алып жөнөтпөй жаткандыгы бул туура эмес. Эгерде жанагы муктаждык болуп, чындыгында алардын баласы жок болуп, бир убакта ошол бала биздин 4-5-6 балабыз бар, ушул кызыбызды силер тарбиялап кыз кылып алгыла деп ошондой максатта болгон болсо бул башка маселе. Анан ошол университет кээ-бирки убакта ушундай үстөмдүк кылып күчкө салып да кылгандар бар. Ал туура эмес. Баласын мен бактым, мен окуттум деп кул сыяктуу кылып алгандар ал туура эмес. Эгерде жакшылыктын негизинде туугандык багытта ошондой болуп жакшы багытта бараткан болсо, сиздин кызыңыздан башка эч кимиз жок. Биз кыз кылып алайлык эми деген болсо, ал башка маселе. Анан жанагыдай үстөмдүк кылган болсо, ошол туура эмес. Анан дагы эскертип айтып кетейин, бул жерде айтып кеттиңиз. Туугандар менен, абалары менен, апа-эжелери менен мамилени буздурбаш керек. Бүгүнкү күндө сиз өзүңүзчө жакшылыкка жеттим, мен өчүм алдым, күйөөмүн бир туугандары менен мамиле кылдырбай, өзүм балдарымы, кыздарымы макоо кылып тарбиялап, өчүм алдым деп ойлошуңуз мүмкүн. Эртеге балаңыз үйлөнөт, бала чакалуу болот, элге жерге кошулат, кызыңыз турмушка чыгат. Анан тууганын издейт. Күйөөсү өзүнүн туугандыкына барат. Кызыңыз туугандыкына барайын десе, макоо, бир дагы тууган менен мамиле кылдырган эмессиз. Абасын жамандагансыз, эжесин жамандагансыз, сиңдисин жамандаткансыз. Анан ошол жерде айтат сизге: "Апа, мени ушундай тоголок жетим кылып чоңойтупсуз. Менин туугандарым бар экен. Абаларым бар экен, апа-эжелерим бар экен, атамын эжеси, карындаштар бар экен. Эмне үчүн аларды мага жамандадыңыз? Эмне үчүн мага жакшы мамиле кылдырбай койдуңуз?" дейт. Алардын кемчиликтерин айтпастан балдарга ошолордун жакшылыгын айтып, мамилесин улап, эртеге урук тукумду улаганда кимдин ким экенин билгенге себепчи боло турган, мени булар менин тууганым деп бири-бирине коргой турган, бири-бирине жардам бере турган, кыргыздын үрп адатын, каада салтын сактай турган, ислам динин сактай турган адам болуп чоңойтушубуз керек биз балдарыбызды, кыздарыбызды. Ошолор менен мамилесин бузуп койбостон. Менин баламды медресеге берейин дедим эле, канча жаштан берсек болот? Медресеге өз негизи мүмкүн болсо ошол 9 бүткөндөн кийин ошол мектеп менен мектепти коштошуп окута турган медресе болгон болсо бул өтө жакшы. Неге дегенде ошол башында айткандай керек убакта беришибиз керек да. Балага туура багытты, туура маалыматты, керек нерсени биз керек убагында беришибиз керек. Көчөт чоңоюп адамдын билегиндей болуп, мындай болупчу. Эч жака бүгүлбөй калганда ошол баланы бир жака апарып тарбиялаймын, ушул жактан маалымат берем десеңиз, ал толгон уже. Мээси дагы толгон, ал бир жака буруп кетиш дагы кыйын болуп калат. Ошондуктан эгерде бардык эле баланы медресеге бериш шарт эмес. Жаныңыздагы мечит бар, жаныңыздагы бир устаз бар, Куран окуганды билет, жакшы тарбиясы бар. Мектептен келгенден кийин жарым саат, 1 саатка барып окуп келсе болот. Анан жок, андай кылганга менин кудуретим жетпейт десеңиз, анда өзүңүз үйлөнүңүз үйдөн. Азыр онлайн деле болуп калды. Же болсо бир жумада бир жолу бир жерге апарып окутуп келиңиз. Мүмкүнчүлүк жок болгон болсо, же болбосо азыр мен айткандай мүмкүнчүлүк болгон болсо, ошондой медресеге окутсаңыз дагы болот. Алла таалам баарыбызга, балдарыбызга, кыздарыбызга туура тарбия бергенди Алла таалам өзү насип кылсын жана жардам берсин. Биздин балдарыбыздын, кыздарыбыздын адеп аклагын, жүрүм турумун, уяттуулугун, имандуулугун Алла таалам өзү сактасын. Жаман сөздөн, жаман көздөн баарына
сактасын, коргосун деп Алла Тааладан сурайбыз. Сиздерге дагы Алла Таала ушул жакшылыктардын бардыгын берген болсун. Биздин көрөрмандарга дагы бир жакшы сүйүнүчтүү кабар. Биз ушул Марва телеканалы интернетте дагы барбыз деп айтканбыз. Мурун Play Marketке кирип туруп эле ошол жактан түшүрүп алсаңыздар болот. Marva TV деп жазсаңыздар. Ошол жерде биздин ушул Насихат радиосунун дагы программаларыны, радиону дагы угуп турсаңыздар болот. Жана ошондой эле айтарым, урматтуу ата-энелер, балдарыңызга көп телефондорду, туура эмес мультфильмдерди көрсөтө бербестен, керектүү, пайдалуу нерселерди көрсөтүңүздөр. Биздин Марва телеканалда атайын балдарга арналган мультфильмдер бар, кыргызчага которулган жакшы адеп аклак, тарыхты үйрөнөт, билет. Ошондуктан керектүү нерселерди көрсөтүңүздөр. Алла Таалам барыбыздан үй бүлөбүздү сактасын, коргосун, барыбызды Алла Таалам эки дүйнөдө бактылуу кылсын, элибизге, жерибизге, мамлекетибизге Алла Таалам тынчтык берсин деп Алла Тааладан сурайбыз. Кийинки берүүдөн кайрадан жолукканга чейин саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.